Ассаламу алейкум. Бүгін Hyundai Solaris 2020 установка круиз контроль. Бұлардың өзінде болбойт. Азыр қойып, қолдан келишинче силерге түшүндүрүп тартып көрсөтөбүз. Круиз контроль Hyundai Solaris 20 рестайлингтин круиз контролю өзүндө штатный болбойт. Буга керек болот. Өзүнүн комплект болот. Узун провод. Бул жактан прибордон могул жерде өзүнүн ак штекери болот. Ошого келип кирет. Бул узуну. Андан кийинки бул кичинекейи. Бул жерде дагы бир штекерден келет дагы, ошол мынага келип кошулат. Жаңы круизга. Азыр полностью подробности көргөзөбүз. Аны үчүн бизге керек болот. Рульду чечишибиз керек болот. Ага кичинекей болгон отвертка. Узун эмес, узун болсо, могул жерде чият. Бул жерде бир немеси болот. Подушка безопасности чыгарганга бир кнопка. Басканда мынантип кое берет подушка өзү. Азыр бул жакта болгондо мындай тешик болот. 3 ошонун тешигине саласыздар. Тиги конусунда болот. Салып туруп жөн эле бас ичкери. Басканда кое берет. Кайра түшүп калды. Үстүңүз кое берелек. Көрдүңүздөр, подушка чыкканда арт жагы көтөрүлөт. И дагы тигил жагында да бир немеси бар, көтөрүлө турган. Көтөрүлдү. Подушка мындай болуп көтөрүлөт. Андан кийинкиси бул жагынан. Вот, подушка безопасности чыгат. Чыккандан кийин бул жерде кара креплениеси болот. Жомок креплениени чыгарсаң, тигини. Колуң менен. Крепление болот. Аны чыгарып алгандан кийин бул жерден коркпой эле жалпак отвертка менен эки жагынан көтөрөсүздөр. Бул жагынан и бул жагынан. Төрүп чыгарып, и тиги бир провод чыгат. Тоже подушка безопасностьтин массасы болуп калат ал. Подушка безопасности алабыз. Керек болот рульду чечкенге мына болту чечип алышыбыз керек. Буга отчет 21 головка. Ортодогу болтун чечип алгандан кийин азыр силерге меткасын көргөзөбүз, чтобы адашып кетпеш үчүн. Любой Solaris'терде 20-21'лерде болот. 19'дан баштап. Мына. Муну көрдүңүздөр. Сары ушул жерге келиш керек, кызыл ушул жерге келиш керек. Бул точкасы. Сүрөткө тартып алыш керек. Колдон келишинче, колдоңардан келсе, сүрөткө тартып алгыла, кийин адашып кетпеш үчүн. Алабыз. Болтун бошоткондон кийин. Так, могул жерде штекер болот. Штекерди басып туруп, колуңар менен рульду чыгарып аласыңар. Ошондо могул сары подушка безопасности рульдун өзүндө калат. Бул обшивканы чыгарып алыш үчүн бул арт жагында 3-4 болот болот. Могул жерде 2 болот, а бул жерде бирөө, бул жагында бирөө. Общий 4 болту чечип алыш керек болот. Чыгарганыңардан кийин бизге чечип алыш үчүн могул ак штекер кетет мультирульга, музыкага жооп берет. А могул кара штекер деген бул ушу круиз контрольго сайылчу штекер. Азыр булардын баарын чыгарып алабыз, чтобы обшивканы чечип, кнопкалар чыгарып алыш үчүн кнопкаларды. Всё. Чыгарыш үчүн бизге 2 болту чечип алыш керек болот. 1 болот. И бул жагында дагы 1 болот. Рульду аударабыз. Жерин карап тартсак чыгат. Эми бизге круиз контроль бул жак болгонго байланыштуу бизге мо 3 болту чечип алышыбыз керек болот. Чтобы ошол кнопканы чыгарып алыш үчүн. Если ал 3 болтту бошотпой мону тарта турган болсоңор, могуларды сындырып алышыңар мүмкүн. Ушул кармап берет, чтобы мо круиз контролду басканда ичкери кнопкалар басылып калбаш үчүн. Чыгып кетпеш үчүн. 3 болтту бошотуп, бул сырткы удерживающий немени фиксаторду алып коебуз.
бизге буну чыгарып алыш үчүн бул жерден 3 болт чечилет, а бул чечилбейт. Болттарды жоготуп албаш үчүн болуп кетпеш үчүн андай жерлерге магниттерге жабыштырабыз. Буну бул жерден карап туруп ичкери басабыз. Түшүнсеңиздер, чыгат. Контролду орноштурабыз кайра местасына. Болду. Звук менен өсүчөт. Эми эң важный, эң главный нерсеси эми башталат. Бүткөндөн кийин жана чыгарган 3 болтубузду кайра катырабыз. Эң кыйын, эң сложный, көп адашкан нерсе ушул жери болот. Бизге керек болот ушундай жалпак, өтө шиш болсо өтө жакшы болот, өзүңөргө оңой болот. Бул провод кармап турган винтти чыгарабыз. Так. Бир көтөрсөк, өзү чыгат. Эми бизге керек болот мына штатный проводунда кичинекей проводду алабыз. Кыска кичинекей проводду алып туруп бунун бизде ничке проводду алгандан кийин ылдый жагына мына кара провод сигналга кетет. Андан кийинки жанында мына кызыл провод. Ошонун ортосунда место бар. Мына ушул местога жанакы ничке кысканы салабыз. Мынтип өлчөп алабыз, чтобы толук кирбесе курс контроль иштебейт. Көбү адашып ушуну кичине эле киргизет дагы сая албай калышат. Ушуну эми сайып баштайбыз местасына. Желательно толук киргизгенге аракет кылгыла. Точный меткага чейин кириш керек болот. Мындай зым же швейга аласыңар. Мынын артынан түртүп максимально болушунча, чтобы до конца жетип барыш керек. Болгандан кийин могул винчикти обязательно басабыз. Катты басып, түшүрүп коебуз. Андан кийин болгон могул ак провод буга вообще тийишпейбиз. Бул мультрульга кетет. Звукты азайтып, көбөйтүп, музыканы өзгөрткөнгө. А бул жагында бул кара болгон ушул бизге керектүү нерсе. Бизге ушул круиз контролго иштейт. Бизге эмне кылыш керек? Бул жерде проводдорду алмаштырыш керек. Могу кызыл провод каранын местасына түшүш керек. Сары провод жашылдын местасына түшүш керек. Ушинтип крестик алмаштырып чыгабыз. Буну алмаштырып алыш үчүн үстүндөгү винчикти чыгарып алабыз. Так, буну вообще сырт жака чыгарып алып коюш керек болот. Андан кийин чекеден баштайбыз. Унутпай, кызылды чыгардык. Мен ушул жерин өтө внимательно карап, внимательно алмаштыргыла. Кызылды чыгарабыз. Караны чыгарып туруп, кызылдын местасына биринчиге салабыз. Кайра кызылды каранын местасына салабыз. Бул жактан жашылды чыгарабыз. Сарынын местасына, сары жашылдын местасына кириш керек. Ошондо могул сары менен жашылдын ортосунда бир разъем ачык калыш керек, көрдүңөр да. Обратно буларды киргизип чыгыш керек местасына. Түшпөй калса иштебейт. Внимательно болушуга. Стабильно түшүш керек. Эми ошол жерде бул жаңы эле улап алган проводду бул жерде сары менен карап туруп, мо жашыл менен сарынын ортосуна киргизебиз мына. Жашыл менен сарынын ортосуна. До конца түртүп киргизгиле. Кол менен киргизиш кыйын муну. Ушундай бир шиширак. Желательно швейга болсо өтө жакшы болот. Бүт баарын киргизгенден кийин стабильно могу крышканы жапканды унутпагыла. Силердин солярисиңер 17-18 болсо, бул нерсени кылыштын кереги жок. Автоматически койсоңор гана иштейт. А уже 18ден жогору 19, 20, 21лерге ушул нерсени кылыш керек болот. Бизге биринчи очередте рульдун обшивкасын чечип алыш керек болот.
Дворник менен дворниктин үстүндөгү 2 болтту бошото алабыз. Андан кийин панель приборду чечип алабыз. Үстүнөн 2 болот, ылдыйынан 2 болотту. Эч атып калсаңар, жулуп албайсыңар. Эми экинчи жагын. Панель приборду алабыз. Бизге керектүү болгон провод бул ушул провод болот. Керек болот бул жерден серий менен желтый проводтун так 3-чүсү бул серий болсо, бул желтый болсо, ошонун 3-чү пустой жерге бизге жана экинчи узун проводду сайып алабыз. Бул проводтун дагы 2 башы болот. Бир жагы чоң, бир жагы кичинекей. Кичинекей жагын салып алабыз. Так. Бул жерден дагы фиксаторду чыгарабыз. Фиксаторду көтөргөндөн кийин бунун кичинекей жагында мол бизге темир жагы бизди карап туруш керек. Зым жагы наракты карап туруш керек. Өлчөп алабыз, өлчөп кийин проводду карап өзүңөргө удобный жайгаштырып аласыңар. Андан кийин бул жерде ак штекер бар, ошону чыгарып алабыз. Андан кийин бизде так көк, серый, сары, ушул 5 проводдун ортосунда место бар. Ошого жана алып келген жалгыз проводду саябыз ошол жерине. Дагы фиксаторду чыгарабыз. Фиксаторду чыгарып алгандан кийин бул жакта могул 5 провод ылдый жагында. Кнопканын түгүндө 5 провод бар. Ошонун ортосунда ачык место бар. Ошол жерге бул жактан тартып келген проводдун башын ушул жерге саябыз. Колдон келишинче ичкери жакка түртүп койгонго аракет кылгыла. Колуңардан келсе, шиш, ушундай швеге же болбосо зым менен желательно ичкериге сүртүп коюңуздар. Кайра крепленияларды чүрөбүз. Местосуна саябыз. Биз бүт нерсесин орноштуруп алдык. Бул жактан келген зым бунун түгүндөгү ак фиксаторго кирип кетти. Бул жакка приборго келген штекердин башына кирди. Эми баарын собирать этебиз. Үчүн салып бир текшерип алсаңар болот. Саласыңар, замокты асасыңар. Так, круиз жанды. Иштеп калды, баарын чогултабыз эми. All I ever try to do is help you understand and grow. Like the way for truths that if not for me simply wouldn't show. Unless you get somebody else who's on my level, but you know that there's no one on my level. You gon' realize if you don't. I wish you would own up to your flaws and just say that you're wrong when you're wrong. Instead of acting like you're right, then it turns into a fight. Now you storming out my house in the middle of the night. I'm trying to somebody, part of me don't wanna stay. Every time I get too close, I just start pushing them away. I know
wanna leave before they try to leave me first. Maybe I don't wanna need them till they say they need me first. I know, yeah, yeah, yeah. Damned if I do, damned if I don't. Drank tequila, I can't drive home. Hard to play cool, heart belongs to you. I know that if I show I keep my walls up. If you want me, then you better start to climb. Women who love me aren't rare, women who mean it hard to find. Something tells me that I'm right about you, please don't prove me wrong. They say love's a song for fools who are wise enough to sing along. Yeah. Сіздерге бір пайдалы видео алған болса, лайк басып қолдап кетіңіздер. Are you gonna